Pijama кылдырып, бир фитобочка кылып, бир 5 сом тыйын берсин болсо. Жүрүң. Жарым саатта кош эмес ба? Болсо бир номерин алып сүйүндүрүп коелук деди элек да сизде. Кыргыз экенсиз. Мейлиңиз бар. Кайга барып аткансыз? Жакшы нерсеге эмес да барат. Жакшы нерсеге эмес ба? Жакшы нерсеге эмес. Жумуштанбы, каяктан? Москвада кар башталды туугандар. Кар башталды. Кыргызбы ким? Кореец. Жигит, салам алейкум. Ассаламу алейкум. Урматтуу Москва жергесинде жаша эмгектенип жаткан мекендештер, максималдуу турдуу группалар менен бөлүшүп коебуз. Кичпелдүүлүккө бирден лайк басып, мурдакен ошол Инан хижамасынан хижама алып, гаймариттер боюнча кайрылып дарылангандар тейлөөсү боюнча, жумушунун сапаты боюнча дагы жазып кетебиз. Биз бүгүн ушул авиамоторноядагы Руслан агабыздын чакан хижама центрине келип калдык. Келсек агам айтты, мен ушул февраль аягында бир адамды мекендешибизди, ушул эмгектенип жүргөн бир туугандардын арасынан бир мигрантты умра сапарыны ибадат кылып келүүгө жөнөтөйүн деп атыптыр да. Туугандар, шарты жооп жөнөкөй. Келип, хижама, гаймар саймарт боюнча кайрыласыздар. Аты жөнүңүздөрдү, номериңиздерди жазып кетесиз урнага. Ушул айдын аягы прямой эфирден Инстаграмдан көргөзөт туугандар. Бүгүн анан эки мекендешти, иштен кайткан мекендештер метродон чыгышына деп атат. Фитобочкага түшүрөлүк, массаж кылып берейин, хижамадан бир кылып берейин, колуна сүйүндүрүп 5 сом тыйындан берейин укам, сырттан бир эки адамды таап ке деген атайын чыктык. Андыктан туугандарым, бирден бир лайкты обязательно басабыз. Жакшы комментарий жазып, эсиңизден чыкпасын. Мынакей, Москвада бүгүн аябай суук. Гамаш кийбеген күнү өзү уже суук болот. Бүгүн уже каттык суук башталды. Ушул жерден карап турабыз. Чыккан биринчи мекендешибиз менен жолугуп сүйлөшөбүз дагы. Экинчисинен таап, алып кирип кетебиз ичкерге. Жүрбөйсүзбү? Баягыда Инан хижама тарткан келгенбиз. Фитобочкага отургузалык, массаж кылалык. Фитобочка жанагы хижама алып алың бир. Бош болсоңуз кичине тыйыныңызды берелик колуңузга. Канча болду? Бир 40 мүнөттөй убактыңыз кетет. 40 мүнөт. Убакыт барбы? Убакыт бар. Каяктан? Жумуштан эмес, ушул жерден. Атайын эле. Бир жерде көргөндөй болду да сизди. Бир жерде иштебей белеңиз, бир телефон оңдоппу, Савеловскийдеби, каякта бир жерде көргөндөй болду. Бишкекте сода кылгам. Бишкек сода кылгансызбы? Москвада көптөн бери элесизби негизи мында? Жети ай болуп калды. Суроолор берейин. Эмне жумушта иштейсиз? Айлык кандай? Бир-эки ооз жана аксаңыз мына азыр көрүп атасыз. 2-3 күндөн бери мына 5 февраль каттуу болот экен, этият болгула, үйдөн чыкпагыла деген деп атты го. Ошону угуп эле эл жокпу? Жана 2 саат отурдум. Чындап айтайын, 2 саат отурдум. Анан чыктык да. Чыгышыбызга мутаксыр көрүнүп калбадыбы? Биз рейдтен билбейм, мен кабарым жок. Ачыгында эми айтып атышат антипче. Алла деп эле жүрөбүз го. Тынч элеби? Тынч эле го буюрса. Анда кеттик, анда жүрүң кичине. Убактыңыз бөлүң. Макул. Салам алейкум. Иштер жакшыбы? Иштеп атасың? Тарта берелик сен дагы. Ол жерде Инан хижаманы жарнамага келдик эле атайынча. Руслан агабыз эки адамды жакшы суугун чыгаралык, сырттан алып кел дегенден атайын чыктык. Жана чыктык эле эч ким жок. Тарта берелик анда. Кичине бир 40 мүнөттөй убактыңды алабыз, кичине чай пайга кичине тыйын чыгарып беребиз. Макул. Жана кылып койдук. Каяктан шашып, каяка бараттың эле? Жумушка бараткам негиз. Жумушка? Эмне жумуш иштейсиң? Канча болду келгениңе? Келгениме 3 ай болду негиз. Телефонду иштейм негиз. Телефон ремонт кылып, ачып дегендейчи. Молодец. Метро тынч, метродон чыктың да азыр, а? Кандай? Абал жакшы элеби? Абал жакшы эле, баарысы жакшы. Коркутат го баары эле. Кирбегиле, тургула, чыкпагыла, басып кетет деп. Жок, баарысы мурдакыдай эле. Жакшы эле. Келгендей эле, ооба. Документтер кандай? Жакшы эле? Документтер баарысы таза. Баарысы таза, жакшы. Мына көп адамдар мага жазат да, кирди чыкты боюнча да көп адамдар жазышат го. Жанагы подъезд алдынан тагалар турган мыяктан бекитип таткан сүрөттөрдү коюшат го. Жаман жүрөк түшүрүп жем, эмне болду десең ушундай болду депчи. Жакшы. Анда жүр, анда кичине убактың бөл ана бизге, а? Макул. Кичине сүйлөп дегендей. Айлык кандай болот? Канча таап атасың инем? Мына айына канча бар? Сыр болбосо. Айына таза 100 000 бар да. Серьезно? Серьезно. Тазабы же мындай грязьбы? Эми таза да. Таза. Телефон оңдоп иштейсиңби? Телефон оңдоп. Каяктан үйрөндүң бул кесипти, кандай? Негизи Бишкекте үйрөнгөм. Бишкекте үйрөндүңбү? Мен эми ушул жерден адрестен айта кетейин да, сөз бөлүп коеюн, туруп тургам. Мына авиамоторно 3-чубукта түз эле басасыздар. Метродон бир чыккандан кийин 150 метр, 100 метр басканда могу жерде шлагбаум чыгат туугандар. Шлагбаумдан кирип кетебиз. Машина менен келчүлөр ушул эле зданиянын жол тарабынан аркадан киресиздер. Могу жер ачылып калыптыр. Мурда бул жактан кирет элек го. Четирек чыгам досум. Ушундай кылып кызыктуу роликтер тарттабыз да. Элди кызыктырыш үчүн.
Ушул жерден киребиз туугандар, жүрүңүздөр. Парковкаларды айтайын. Инан Хижаманын бар жогу эле парковка. О жерде вывеска турат. Биринчи союз намына кылабыз депчи, о жерде. Козерогто, ошол Козерогтон түшкөндөн кийин сол жакта эшикке киребиздер туугандар. Биз менен чогулуп туруңуздар, кеттик. Киргенден кийин эле сразу кийимдер бул жерге чечип туугандар, шлёпканы кийип, тапчканы. Бул жер күтүү залы, мындай отуруп турсаңыздар болот да, күзгө көрүнгөн жерчи. Уборныйсы бар. Бул жакта дагы чай-пай ичип, жана кылсаңыздар болот. Сусунуктар, кофе, чай, полный жанагылар бар. Отурганча дегендей. Дары чөптөр сатат бул жактан. Анан туугандарым, бул жакта сертификаттары бар. Ошол окуган, жетишкен ийгиликтерине дегендей. Алып келген жанагы эки жигитти фитобочкага киргизип койдук. Анда эмесе бир-эки сүйлөп берсин. Алыбек тууганыбыз дагы биринчи жолу түшкөн фитобочкага. Кандай болуп атат? Жакшы өтө сонун болуп атат. Тер жаман агытат. Кодак сире. Кетти. Вообще тер агытат. Канча мүнөт болду отургандарга? 5 мүнөт болду. 5 мүнөт болуп калды, 5 мүнөт ушунча. Bir жарым саатка чейин отурса болот а биякта? 15-20 минут нормально. 15-20 жетет өзү, а? Адам кыйыныраак. Кыйналып калат. Каласа бирок отурса болот. Сууга өтүп кеткендер кичине отурайын десе, Дем болмош берет, дем алыр. Сууну ичти. Сонун болду. Сууну алып келип өздөрү ичирип, барчып коем деди, туруп туруңуз, видео тартуулайын дедим. Жакшы, кыскасы жагып атат сизге. Сонун. Биринчи жолу түшүп аттык эле. Мурда кийин угуп аттыңыз беле негизи, мына фитобочка боюнча? Укканбыз эми, келгенге убакыт жок да билесиздер, жумуш деп. Мына Азиз Уладагын 3 досу менен биргеликте атайын сууктарды чыгарганы келиптир. Ощущение кандай болуп атат? Кандай болуп атат Азиз Улад? Ощущение бомба, ака. Биринчи жолу келдиңби? Биринчи жолу келдим. Кандай экен? Өтө чотко экен. Суукту баары сенде окшойт а? Лаззат берип атасың. Грант сиңер акып атат го тер. Чотко болуп атат. Кандай жумушта иштейсиң биякта? Мен поварчылыкта иштейм. Орду. Кайсы жанагыда магазинде? Танукида. Ресторанда деген. Танукиде. Молодец. Шибарда Танукида. Молодец. Ишиңе ийгилик. Рахмат ака. Бак кеп тур, Кудай калса. Силерге да. Мына Муса дагы биринчи жолу фитобочкага түшкөн. Кандай жактыбы Муса? Жакшы, аябай сонун. Жакшыбы? Жакшы. Иштеп атасыңбы? Жакшы. Уктуң да. Умрага жолдомо дегенде. Маалымат Кудай калса, пешене насип чыгып калса, кимди жөнөткөн болот элең? Иншалла ата-энем жөнөтөм го дейм. Машалла, молодец. Келип тур кайра дагы. Не өзүң бул жакта канча жылдан берсиң? Эмне жумуш иштейсиң бул жакта? 3 жыл болду келгениме. 3 жыл болду. Повар. Айлык кандай? Айлык жакшы элеби? Айлык жакшы, Кудайга шүкүр. Жакшы. 5-2-6-1 иштейсиңер. Ооба. Молодец. Метро тынч элеби мына? Метро жакшы. Жакшы. Билгендерден сурап маалымат берип коюңуз сиздерге туугандарыма. Просто мына группаларда Кыргызстанда отурган ата-энелерден көрөт, көбү переживать этип, жанагы болот экен да, ошого мына туугандар бардыгы тынч. Эгер документиң так болсо, эч кандай проблема бузбасаң, эч ким сага ушуну иштебейт. Ошол регистрация үйгө коюп, сахарадан өтүп, мындай документти нормада сактаган болсо эле бизге эч ким тийбейт туугандар. Андай от болду, күй болду, анакейин, мынакейин деп сүрөттөргө тартып, группаларга таратып, андай кылбайлык туугандарым. Просто Кыргызстандан ата-энелер көргөн болсо, көбү жүрөгү ооруп жанагы болот экен. Не болду экен балам, үйгө жеттиби экен, иштен кайттыбы экен деген темалар болот. Ошого билип билбей ар ким ар жактара группаларга жөнөтүп таратпайлык видеолорда. Мынакей эки жигит Кудай каласа аябай жыргап массаж алып, муну сужа банкка коюп баштады. Руслан ака, ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Иштериңиз жакшыбы? Келиңиз. Жакшы иш баштапсыз, оюндарды уюштурупсуз. Кудай каласа мына ибадат кылып келгенде мүмкүнчүлүктөр түзүлүп калат, кимдир бирөөгө акчасын бербең, чындыгындачы. Жөнөтүң, жүрөр эмесин да барып бир ибадат кылып келиңиздер. Кудай таала чакырган адамды чыгат эми, Кудай ниет кылып коюңуздар. Келип, эл менен амандашып баштай беребиз. Кандай кызматтар көргөзөбүз? Ассаламу алейкум. Урматтуу мекендештер, бардыгыңарга кутмандуу кеч. Биз ушул Кыргызбай каналын кайрадан чакырдык. Себеби бизде өзгөчө жаңылык болуп атат. Кимде ким Инан Хижама центрине келип, фитобочкага түшүп, массаж алып, мануальный терапия алып, одноразовый банкалардан хижам алып, өзүнүн ден соолугуна кам көрүп кетсе, биз аларга билет беребиз. Ошол билетти Кудай кааласа февралдын аягында билеттердин арасынан тандайбыз. Балким сиз болуп калышыңыз мүмкүн, ошол умрага бара турган адам. Кайсы инсан чыкса, ошону иншалла биз умрага жөнөтөбүз. Ошондой кылалы, иншалла. Кудай кааласа ошол күндү дагы сизди чакырабыз. Сиз менен прямой YouTube каналыңызга прямой эфир. Инстаграмга дагы болот. Инстаграм, YouTube каналда прямой эфир кылып туруп,
ошол көпчүлүк адамдын арасынан тандайбыз чогуу бир керекте баардыгына бул чындык болуш үчүн. Андан сырткары гаймаритте лечение кылабыз. 2 күндө мурда 12 000 рубльга лечение кылсак, азыр 9 000 рубльга лечение кылып атабыз. Канча күн бою уланат? 2 күн болот лечение. 9 миңдик лечениеңиз канча күн бою кыласыз? Кудай кааласа 15 миңден баштадыңыз беле адашпасам? 12 000ден баштаганбыз, 10 000 кылдык, 11 000 кылдык, 9 000 кылдык, азыр 9 000 лечение кылып атабыз. Кудай кааласа результат жакшы. Эгерде кимдир бирөөнүкү кокус кайталанып кала турган болсо, биз кайрадан бесплатный лечение кылып беребиз. Кайсыл убакыт айырмасы жок. 1 жылдан кийинби, 2 жылдан кийинби кайра биз бесплатный лечение кылып беребиз. Андыктан эчтекеден камсынабай, кыжалат болбой келсе болот. Февраль айы ичи ошондо 9 миңби же мындан кийин? Жок, мындан кийин полный. Сен атаң келген адамдардын баарына 9 000 сом. Ана. Промокод иса болсун онда. Ооба. Простатит лечение кылабыз, банкаларга от жагып коебуз, сууктарды чыгарабыз. Сүлүк менен лечение кылабыз. Азыр мына жанакылайын фитобочкага түштү. Ооба. Түшкөндөн кийин бир душ кылат экен. Душтан кийин мануальный терапия кылып кырсылдатасыз, массажды кылтасыз, анан муну банка койтасыз да. Анан хижама кылтасыз. Бутуна банкадан кошуп койтасыз да кээ-бирине. Полный общий канча болот? Полный. Ошол аз мен айтпасам негизи 3 000 сомдук процедура. Ошону промокод ИСА болуп келсе 2,5 000 сомго кылабыз. Азыр бул үйүңүзгө дагы бутуна коебуз. Банка коесуз? Ооба, банка коебуз. Бул банка өзү негизи Неге пайда экен өзү, Рустам? бул бутка өткөн сууктарга, бул буттун таманында эң негизги точкалар бар да. Точкалар да? Адамдын грыжа болуп, белдер кыйшайып калат го, өтүшүп кеткенде пут тартышкан. Ошого дагы белге массаж жасап, ошо буттун түбүнө массаж жасаш керек. Ошо буттун түбүндө главный точка бар. Ошол бутка массаж жасасаң, Бел салып, кол салып андай сыныкчылык кылбайса? Негизи ошол чыгып калган жерлер болсо сала турган адам бар, бизде иштейт. Өзүң бар. Азыр бар. Жамаатта бар. Ооба, жамаатта бар. О. Чыкпайт. Бул буттагы сууктардын баарын тартат. Бунун ичинде вакуумда таза 95% спирт менен Бензин менен дегенде эле жүрөтүңүз го. Бун Булдан өзүнчө бир башка нерсе экен да, өтө жакшы результат болот да, адам жеңилдейт. Кадимгидей бутунан 2 килограмм жүктү ыргыткандай жеңил басып калат. Ушул 2 эле банкада өтө чоң результат болот. Кийин балтырларга коебуз. Балтырдагы тарамышы түйүлүп калат го, кечке уктаганда, сууга түшкөндө көп адамдар. Ошолорго дагы эң жакшы процедура болот. Ошого келсе болот. Бизде Кудай кааласа баасы деле өзүң билесиң, башка жактарга салыштырмалуу жеңил, ушу болушунча элдин кызматын кылайлы деп жеңилирээк жагын ойлоп атабыз да. Издеп атабыз. Фитобочка 500 рубль келет. Фитобочка түшөт, душка түшөт 500 рубль. Түшсө 500 рубль. Көп жерде 1000 рубль фитобочканы. Өзү эле 5000 рубль болот. Келет, чыдашынча отурат, 500 рубльга түшүп кетет. Анан такси агалар эгер душ жок болсо душ бекерден алып Бекер душ азырга чейин Азыр деле бекер. Кимде-ким душка түшөмсө, келип бесплатно душка түшүп кете берсин. Алла разы болсун. Жигиттер, кандай сезип атасыңар өзүңөрдү таксыр? Айтып берсеңер. Бочка кандай болду? Өтө сонун болду. Бочка кандай болду? Бочка өзүн жеңилдете койду. Жеңилдеп калганы. Жеңил болуп экен. Бул Кудай кааласа арамкандар чыгарат азыр. Укам кандай болду сенде? Өтө сонун. Массажды кандай кылды? Сонун. Белдерди, мойнунан кырсылдаттыбы? Жеңилдеп калдык бираз. Молодец. Боюңуздар кетет го. Сууктарды чыгарың. Иним сууктарын чыгарың. Иним Мосумарт иштейт экен. Мосумарт иштейт экен, иним жакшы. Сажар менен бирге иштейт экен да? Сажар мененчи. Канча адам болуп иштеп атасыздар бул жерде? Жамаатыңыз көп эле? Ооба, 3 адамбыз, бир аял киши бар, 4 адамбыз вообще. Кудай кааласа келсе, жетишебиз 3төн келеби, 4төн келеби, 5тен келеби, болуп келсе болот. 2 бочкабыз бар, 4-5 местабыз бар, гаймарит местасы өзүнчө. Күтүү залы өзүнчө, аял кишилердин местасы өзүнчө. Андыктан эчтекеден кыжаат болуп келсе, көк чайлар бар, кара чайлар, кофелерден бери бар, бесплатно ичип отурса болот. Аялдар аял жабык болот аяга, эч кирбейт, өзү менен өздөрү болуп, лечение алып жүрөт. Ушул кызматтын баары аялдык кишилерге деле бар. Ошол лечение, эки кишилерге кандай эме көрсөтүлсө, ошол процедуралар көрсөтүлөт. Негизи адам көп экен чындыгындачы. Канча адам жана кылып отурдук. Ичкерде отурганда эле канча адам келип кетти да. Эшикте суук экен, жана чыкканда адам таппадык. Мына чыгышта пешенебизге бул иним кеп калды, бул жак жолугуп калдык. Эки инсан болуп, жакшы болуп калды. Жакшы болду. Бул жакта элиңизден дагы отуруп алсаңыз берет.
Бул огабыз атайын ушул массаж кылып берет экенсиз, Кандайсыз? Иштериңиз жакшыбы? Жакшы рахмат Басыппы? өзүңөр. Рахмат. Жамаат менен. Канча жыл стаж бар сизде? Менде стаж 1 жыл стажым жыл бар. стаж бар. 1 жыл стажым бар. Ушул элдин кызматындабыз. Кастапров эмессизби сиз? Жок. Ким Кастапров? О, нарга экенби? Акы. Кандай болду ат иним? Мындай жакшыбы? Өтө сон. Мына Кудай кааласа умраны уктуң, Эгер умра сага чыгып калса эми не эт да? Кимди жөнөткөн болот элең мына? Акам жөнөтөт бийди. Сага жөнөткөн. Машалла. Бизге эми кийинер үйдөгүлөр жөнөтүп өтүп, акырыраагында калса. Иншалла. Кандай жактыбы? Биринчи жолу Жагыда катасың сон. сен? Ооба. Биринчи жол. Терлер эми чыгат окшойт. Терлер уже эми чыга баштады. Канча мүнөт болду отурганына бул жигитте? 10 минут болду. 10 минут болду, молодец. Келип тур кайра дагы. Келебиз буюрса жаксы. Ишиңе ийгилик. Эми Не болуп башталган. иштейсиң бул жакта өзүң? Жакта повар болуп иштейм. Повар болуп иштейсиң. Айлык кандай? Айлык жакшы элеби, кандай? Айлык жакшы эле. Тынч эле, метро менен келдиңерби? Метро менен келип тынч эле бар Тынч жок. элеби, мына 5 февраль деп коркутуп койду да. Ошондой да коркуп келдик эле тынч эле бака. Текшербедим. Тынч бар жок. Ишиңе ийгилик. Документ так кылып жүрө берсек эч ким тийбейт өзү. Ооба. Үйгө Кудай кааласа туугандар соңуна жетип келип калды. Буйруса бул жигиттер полный пижама массаждарды алды, фитобочкага түшүштү. Айтылгандагы акчаны берейин деп турган кези экөөбүз буларга интервью жана кылайын. Жеңилдөө болдубу? Өзгөрүү сездиңби денеңде кандай? Өтө сонун болду. Биринчи жолу албаттык эле сиздер себеп болдуңуздар. Өтө сонун болду. Ишиңе ийгилик. Сагачы. Мага эле жакты өтө сом болду. Мына үстүмдөн оор түшкөндө болду да. Өзүм жеңил сезип калдым. Жакшынакай болуп калдым. Ушу аз да болсо да анака Мындай кыласыңар, аз болсо дагы көп те сезип, мынага өзүңөр бир жакшылыгыңарга иштетип коесуңар. чакайча ишиңе ийгилик. Разы болосуңар. Эгерде кимде ким хижам алам дей турган болсо, ушул линиянын хижама центрин сунуштай бересиңер, кызматты көрдүңөр. Буюрса 24 күн келебиз, атазап келебиз. Болду. Кандай каласа. Келгиле, Умрага жанагы кыла, силерден катышып койгула. Кеченеде насип кимге чыгып калса, Кудай кааласа ата-энени жөнөткөнү бир шарт болуп калат. Тупа туура. Ишиңизге ийгиликсиз дагы, Рахмат силерге да ишиңерге ийгилик, ушинтип элдин кызматында болуп жүрө бергиле. Ар дайым жакшылык силер менен, ийгилик силер менен чогуу болсун. Силерге дагы мекендештер, баарыңарды Индиан хижама центринен күтөбүз. Келсеңер, Кудай кааласа болушунча жеңилирээк кылып лечение кылган аракет кылабыз. Көрүшкөнчө каналга катталып, группалар менен таратып коюңуздар. Жакшы комментарий жазып коюңуздар. Көрүшкөнчө assalomu alaykum. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан, базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сиеналар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.